Жаңы чыккан 2000 сомдуктагы тоонун бетиндеги адам ким? Жакында гана Улуттук банктын демилгеси менен эгемендүүлүктүн 25 жылдыгы жана улуттук акча бирдигибиз сомдун 25 жылдыгына карата 2000 сом номиналындагы акча басылып чыкты. Бул акча бирдиги башкаларынан өзгөчө жасалгасы менен айырмаланат. Бирок банкноттун арткы жагын жакшылап көз жүгүртүп байкаган адамга тартылган тоодон адамдын сүрөттөлүшүн көрүүгө болот. Чын эле бул атайын жасалганбы же техникалык катачылыктанбы деген суроо жаралбай койбойт. Эске сала кетсек, сом Кыргыз Республикасынын акча бирдиги. 10-майда Кыргыз Республикасынын улуттук валютасы сом жүгүртүүгө чыгарылган күн. 1993 жылдын ушул күнү 1 сом, 5 сом, 20 сомдон жана 1, 10, 50 сом тыйындыктар кагаз акчалар колдонууга киргизилген. 25 жыл аралыгында улуттук банкноттордун катары 5000 сомго чейин жетип, айрымдары бир нече ирет жаңыланган. Ал эми алгачкы кагаз акчалары Кытайда 910-жылы пайда болгон болсо, 1661 жылы Стокгольмда кагаз акчаларды чыгаруу, жайылтуу башталган. Кыргызча акча, европача айтканда банкнот. Банкнот англисче банкнот, банктын жазуу дегенден келип чыккан.